качан элдин мамилеси билим берүүгө өзгөрөт, ошондо билим берүүнүн жана мугалимдин статусу жогорулайт. Мени ушу Гүлен Чи деген сыяктуу баягы таанымдар бар болчу. Эң көп ойлонуп аткан маселем бул башталып калган иштер аягына чыкпай калабы деген нерсе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдө турат. Эч кандай реформаны баштабай, ар ким башынан сылап эле күлүп жайнап эле жүрө берсең, күн өтө берет антип. Мына ушунун баары тең кандайдыр бир каршылыктарды алып келбей койгон жок. Мен ишенчек болчумун. Эч кимдин жүрөгүн оорутпаганга аракет жасагам. Мындай оор эле кабыл алам. Бирок жашоодо өйдө болот экен, төмөн болот экен, анан сен да бышат экенсиң. Мен эмне деп коет, баардык маселелер өз ордуна келерине да толук ишенген үчүн сыноо катары гана кабыл алдым. Шаркырап агып аткан суунун ортосуна барганда биз атты алмашып атабыз да. Демек адамдар реформанын болушун мазмунун каалап турса дагы практикалык ишке ашуусу көп адамдарга бул тескерисинче жакпашы мүмкүн. Алмаз мырза, саламатсызбы? Сиз менен ошол министр кезиңизде бир маек курдук эле, андан бери 3 жылдан ашык убакыт болуптур. Бир топ сыноолорду башыңыздан өткөрдүңүз. Кийинчерээк бирок акыркы 1 жыл ичинде анда-санда социалдык түйүндө мындай бир жарк этип чыга калып, кайра бир пауза кармап жаткандайсыз. Бирок бүгүн биз мектепке келдик, Авенир аталышында. Маалыматтар боюнча бул мектепти негиздеген Алмаз Бейшеналиев деп жүрүшөт. Чыны менен эле бул сиздин мектеп болобу? Деги эле азыркы учурда ушул көбүрөөк түйүшүп мектеп менен өтүп атабы? Эмне менен алексиз? Рахмат чоң. Негизи бул Авенир мектептеринин ачылышында концепциясын жазып, негиздөөчү катары баштадым, бирок инвестиция менин тараптан эмес. Мен баягы концепциясын түзүп, ушул мектептердин системасын курууну, билим берүү жагын караганга аракет кылып атам. Бирок негизги өзүм иштеп эмгектенип жаткан тармак бул Борбордук Азия регионалдык институтунда иштеп жатам. Ал институт чакан аналитикалык борбор. Ошол жерде өзүмдүн илимий изилдөөлөрүм бар, аларды улантып жатам. Анан бая кандидаттык ишин жактап жаткан аспиранттарым бар, ошолорго жетекчиликти улантып жатам. Андан сырткары бир аз котормо иштерим бар. Жакшы эстесеңиз керек, Фредерик Стар деген белгилүү Борбордук Азия боюнча эксперттин жоготулган агартуу деп китебин котордук эле. Азыр ал аксакал дагы бир китеп жазыптыр. Ошол доордун генийлери Бируни жана Ибн Сина деп. Азыр көчөгүн ошол китепти которуу жөнүндө окугун алдым. Анан ошону кыргыз тилине которуп, ошо кыргыз илимий айланпасына кайра кошуп, кыргыз коомчулугуна ошол жаңылыкты тартуулайлы деп ошонун үстүндө иштеп жатам. Андан сырткары маал-маалы мен ошо Америка Кошмо Штаттарында, Европада, Кытайда ар кандай университеттердин чакыруулары менен конок профессор катары сабак окуп атам, лекцияларды өтүп атам. Ушул иштер менен эмгектенип жатабыз. Анан ошо Авенир билим берүү мекемесинин концепциясында бул мугалимдерди колдоо долбоору да бар. Ошонун негизинде биз маал-маалы менен региондогу мугалимдерди, мектеп жетекчилерин квалификацияларын жогорулатуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Чакан бир долбоор ачылган, мугалимдер академиясы деп. Ошонун алкагында эмки жумада мына Лейлекке районунда 66 мектеп директорунун квалификациясын жогорулатуу боюнча ошо сабак өтүү үчүн жөнөп жатабыз. Ушундай ошол билим берүү, илим чөйрөсүнүн тегерегиндеги иштер менен алек болуп жатат. Кайрадан эле өзүңүздүн сүйгөн кесиптен алыстай алган жоксуз, Алмурут баягы түшсө да дарактын түбүнө чөп экен, ошол сыяктуу эле мен деле кайыкка барам, өзүм баягы профессиям, кесибим тегерегинде эле өз ара аракеттенип атам. Ошол сизге козголгон кылмыш ишинен кийин деги эле кызматтан кеткениңизге 3 жыл убакыт болду да. Анан бул жөнүндө сурабай кое албайм. Деги эле сиздин кызматтан кетишиңиз бул саясаттын же билим берүү тармагындагы ички каршылыктардын таасири астында болдубу, деги эле эмненин натыйжасы болду деп ойлойсуз? Бүгүн эми азыр саресеп салып дайыма анализ жасайсыздар. Эми бул жерде ар кандай саясат болушу мүмкүн. Негизинен башынан бери эле мен тууралуу билесиздер, ар кандай сын пикирлер айтылып келген. Булардын эң негизгиси мен Себат билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүсү катары мени ушу Гүлен Чи деген сыяктуу баягы таанымдар бар болчу. Эң негизгисинен иштеп жатканда менин оюмча ошо Түркия мамлекетинин
азыркы саясатына балким менин баягы чоң жетекчиликте кызматта турушум жаккан жок окшойт. Бирок мен өзүмдүн кесиптештерим менен билим берүү чөйрөсүнөн андай да мага чоң бир каршылык болду деп айта албайм. Тескерисинче мен алар менен эришар колдоолорун сезип бирге иштегенге аракет кылдым. Ошол сизди кармап, чоң сыноолор башыңыздан өтүп жаткан учурда эмне жөнүндө көбүрөөк ойлондуңуз? Адамда ой токтобойт экен. Көп маселелерди ойлоносуң, өйдөнү, төмөндү, жакшыны, жаманды дегендей. Бирок ар бирин ойлонуп атканда улам оюмдагы эң көп айрыкча ошол жаткан учурда же ошол оор мезгилдерде да эң көп ойлонуп аткан маселем бул башталып калган иштер аягына чыкпай калабы деген нерсе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдө турат. Анткени биз кардиналдуу бир канча жаңы реформалардын багыттарын баштап алдык эле. Анан алар аягына чыкпай калса терскерисинче билесиз да, реформаны жасаш керек, жасаганда аягына чыгыш керек. Ал эми ал реформа аягына чыкпай калса, анда ал жасалып жаткан иштер тескерисинче мурдагыдан дагы негатив эффект бериши мүмкүн. Ошондуктан мени эң көп жүрөгүмдө орткан, ойлонткон маселе ошо башталган иштер аягына чыкпай калса, ошо билим берүүгө кайра тескери таасирин тийгизбейби деген ой. Дароо эле ушул жерден сурай кетейинчи, мына ошол сиз баштаган реформалардын бүгүнкү күндө кайсынысы ишке ашып жатат, кайсынысы токтоп калды деп эсептейсиз? Биз эми ал учурда көп тараптуу, масштабтуу реформаларды баштаганбыз. Бул ар бир тепкичке байланыштуу. Анда баардыгы бир болчу да, мектеп менен жогорку окуу жай. Ал учурда бир министрлик болчу, билим берүү жана илим министрлиги катары. Азыр эки министрлик, эки ведомство түзүлдү. Биздин учурда ар бир баскычка жараша чоң реформалар башталган деп айта алам. Алардын эң негизгиси бул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен, өзүнүн көрсөтмөсү менен биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүү маселеси башталган болчу. Ошону 1-апрелде ошо социалдык тармактын кызматкерлеринин айлыгын көтөрүп жогорулатуу болгондо 1-апрель 2022 жыл болчу. Президентибиз Садыр Нуркожоевич филармонияда ушул тармактын кызматкерлери менен жолуккан. Ошол жерде мен 20 мүнөттөн ашуун доклад жасагам. Ошол докладдын өзөгүндө 12 жылдык билим берүүгө өтүү жана бул реформалардын тегерегинде жүрө турган маселелер жана биздин бүтүрүүчүлөрдүн ар бир тепкичтеги моделдери кандай болуш керек. Мындайча айтканда, бала бакчаны бүтүргөн бала кандай компетенттүүлүккө ээ болуш керек, орто мектепти бүтүргөн бала кандай жөндөмдөргө ээ болуш керек. Ошондой эле башталгыч кесипчилик, орто кесипчилик жана жогорку кесипчилик натыйжасында биз кандай адистерди даярдайбыз деген маселелерге токтолгон чоң реформалардын башаты ушул жерден башталган. Анан азыркы учурда бүгүн ал уланып жатат деп ойлойсузбу же кемчиликтери барбы? 12 жылдык билим берүү системасына өтүү активдүү жүрүп жатат. Бул боюнча көрүп атасыздар, абдан жогору баягы коомчулукта да талкуулар болуп жатат. Бирок биз ошол учурда мерчемдеген, ойлогон, баягы пландаган маселелерде мен 14 багытта бул 12 жылдык системага өтүү максаттуу деп белгилеп, ошолордун баарын көрсөтүп кеткен. Бирок тилекке каршы бүгүн менин баамдоом боюнча ошол элементтердин 9-дайы ишке ашпай, бир 5 гана элементи камтылгандай сезилип атат. Анда ойлонуш керек. Ошо баягы менин оюмча толук кандуу коюлган биринчи максаты кандай болсо, ошол негизде кетпей жаткандай сезилип жатат мага. Негизи мындай ишке ашпай калган кап деген реформа барбы бүгүн? Ошол мен баштаганды бүгүн улантса болот эле деген. Сөзсүз. Мисалы илим жана инновация тармагында биз президентибиздин жарлыгы менен 2022 жылы илим тармагын оптималдаштыруу жана эффективдүүлүгүн көтөрүү деп атайын жарлык даярдалып, ошонун негизинде Илимдер академиясы, жогорку окуу жайлар жана илимий институттар кандай иш алып барыш керек, аларга кандай каржылоо жүрүш керек, алардын эффективдүүлүгүн көтөрүү, ошол эле Илимдер академиясынын структурасынан кээ бир институттарды жогорку окуу жайларга өткөрүп, аларды билим берүү менен синтездөө сыяктуу чоң бир масштабтуу реформалар болчу. Мына ошол реформа таптакыр эле ишке ашпай калды. Ошого окшогон эми ондогон жакшы башталган иштер калып кетти. Бүгүн албетте алар сиздин ичиңизди тыз эткизет болуш керек э? Албетте, жана эң чоң ойлонгон суроо деп өтүңүз ушул маселе. Бейшеналиев реформатор болчу дешет, айрым сизди билгендер, айрымдар болсо конфликт жаратчу дешет. Анан өзүңүз кандай баалайсыз, сиз негизи реформатор болдуңузбу же система менен тил табыша албаган мындай өзгөчө, баягы мен мындай тырмакчанын ичинде айтайынчы, өзгөчө бир уникалдуу мүнөздөгү адам белеңиз?
Реформа бул өзгөрүү деген сөз, жаңы форманы берүү деген сөз, жаңы түзүмгө өтүү. Аны жасап жатканда көп адамдар өзгөрүүнү каалабайт. Бул саясатчылардан болушу мүмкүн, бул ошол эле педагогдордон болушу мүмкүн, бул ошол эле өзүбүздүн чөйрөбүздөгү министрликтин аппаратынан болушу мүмкүн. Анткени ар бир адамдын орусча айтканда зона комфортасы бар. Эч ким ошол зона комфортадан чыккысы келбейт. Анан сен бир жаңылык катары киргизип жаткан нерсени конфликт катары кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан сенин жасап жаткан нерсен алардын системасына конфликт катары, балким ошондон эле улам конфликт жаратуучу катары көрүлүшү мүмкүн. Өзүң тынч эле келсең, эч кандай реформаны баштабай, ар ким башынан сылап эле күлүп жайнап эле жүрө берсең, күн өтө берет. Антиптан бул кызматты аткарууга мүмкүн болчу. Бирок биз андай болбосун, ошо түп тамыры менен жаңы Кыргыз Республикасынын жаңыча көз караштагы заманбап билим берүүсүн негиздейли деген негизде көп мындай масштабтуу реформаларды баштап алдык да. Ошондуктан конфликттер жара албай койгон жок. Эң эле жөнөкөй мисалы, мен билим берүү өкмөттүн аппаратында өзүңүз билесиз, министрликтен мурда билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүн жетектегем. Ошол учурда министрликтин коллегиясына келип, университеттерге ошо 4 университет кандай болуш керек, университеттер бирде билим бербеш керек, ошол эле учурда илим изилдеш керек. Ал эми илим изилдөөнүн натыйжасында инновациялык табылгалар болуш керек. Жана ошону бизнес менен синтездеп, аны экономикалык өндүрүш сыяктуу университетте салым кошуш керек деген идеяны биринчи презентациялап, анын булактарын көрсөтүп, анын методдору жөнүндө баяндама жасадым. Анан тамаша иретинде чыгып өкмөткө басып баратсам, жанымда 3-4 ректор жандап басып калды. Анан бир аксакал ректор, атын айтпай эле коеюн, күлдүрүп атпайбы, Алмаз Бешнеевич, жакшы эле айттыңыз, бирок сиздин бир жериңиз эле жакпай калды дейт. Эмне болду десем, ошо мындан кийин университеттерде бир эле илимпоз, педагог, ректорлор эмес, менеджерлер жетектеш керек деген жериңиз жакпай калды депчи. Көрдүңүзбү? Демек адамдар реформанын болушун, мазмунун каалап турса дагы, анын техникалык ишке ашуусун, практикалык ишке ашуусу көп адамдарга бул тескерисинче жакпашы мүмкүн. Сиз бир топ маектерди ошо менин эсимди айтчу элеңиз, анда сиз министр катары иштей эле кезиңиз эле министрликтин өзүндө мындай кыйла жылдан бери отурукташып калган система бар, алар дайыма өзгөрүүгө каршы келет депчи. Учурунда ошону тазалай алдыңызбы же ага колуңуз жетпей калдыбы? Мен кандай десем, баштадык, бирок аягына чыга албай калдым. Анткени 13 ай, бир жолунда 6 ай, биринчи жолкусунда, экинчи жолку министр болуп келгенде 7 ай иштедим. Ал эми 13 айдын ичинде мындай чоң системанын ичинде көп нерселерди өзгөртүү, анын натыйжаны көрсөтүү бул жеңил эмес. Мисалы эле айтайын, президентибиздин жарлыгы менен ошо 2022 жылы 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлорун кайрадан дайындоо, кайрадан экзамен тапшыртып, ошонун натыйжасында жарамдуу болгондорун кайра дайындап, ал эми 5 жылдан ашык иштегендерди кайра бир тескөө маселесин киргизгенбиз, билесиз. Аны киргизбесек, Кыргызстанда рекорд болгон, мисалы Кара Бурада бир агайыбыз бир мектепте эле 42 жыл директор болуп иштептир. Ноокатта бир мектептин директору эжекебиз 36 жыл бир мектепте директор болуп иштептир. Сиздин атаңызды дагы, сизди дагы, балаңызды да ушул директор окутуп атат да. Анан андай жерде кандай жаңылануу, кандай өзгөрүү болот. Анан биз ошол жарлык жарыяланганда биринчи ишке ашырып баштаган күнү, биринчи эле күнү 864 директорду жумуштан алдык. Бул өлкөдөгү мектеп директорлорунун 45% болчу. Анан бул реформалар башталгандан мына мен кааласаң да каалабасаң да системанын ичинен ал директорлордун тааныштары, ал директорлорду колдоп саясий максаттар менен койдуруп келген депутаттар, көп кишилер нааразы болду. Сен бизге кеңешпей туруп кантип мынча директорду алмаштырасыңар деп. Мына ушунун баары тең кандайдыр бир каршылыктарды алып келбей койгон жок. Кайсы тармак же кайсы министрлик болбосун, анын ичинде албетте билим берүү министрлиги да бар. Министр келген сайын реформа баштагандай болот, баштайт. Бирок анын натыйжасы аягына чыкпай калат да, же ошол бойдон калып калат. Эмне себеп деп ойлойсуз? Бизде бул боюнча туруктуулук маселеси, стабилдүүлүк абдан маанилүү деп эсептейм. Бир министр жөнөкөй эле бир тармакта жок дегенде результат бериш үчүн, жыйынтык бериш үчүн минимум бир 3 жыл иштесе, анан жыйынтыгын бааласа болот болуш керек. Анан 2 айдын ичинде, 6 айдын ичинде андан сырткары билим берүү сыяктуу оор маселеде жыйынтык көрсөтүш бул абдан кыйын экен.
анан ар бири келген киши билесиз да, ал жерге отурганда башкача ойлонуп баштайт. Бул теманы мен эң жакшы билген үчүн мени койду деп ойлоп башташы мүмкүн. Анан ошол учурда көптөгөн каталар кетиши мүмкүн. Мына ошонун негизинде ар бир министр билгенин жазайт. Бул менин оюмча системалуу бир ката деп эсептейм. Эгер мамлекетте атайын изилдөө жана өнүгүү тууралуу бир блок болсо, алар ар бир министрликтин өнүгүү, пландоо жана стратегияларын карап, ошолорду изилдеп тактап берип турса, менин оюмча жакшы болмокто. Азыр тобокелчилик болуп калып атат. Мисалы 13-14 министрге бийлик берилет, а бирок алардын жасап жаткан ишин, реформасын жасап жаткан иштерин изилдей турган эч бир мекеменин жоктугу да. Менин оюмча ушундай бир изилдөө жана өнүгүү тууралуу атайын багыт болуш керек. Ишинин жыйынтыгын мониторинг кылыш керек деп ойлойсуз? Ал натыйжасында, бирок башында изилдеп тактап бериш керек да, кандай реформа жүрүш керек. Аны бир министрге тапшырып коюу менин оюмча чоң тобокелчилик. Сиз өзүңүз жогоруда айтпадыңызбы, ар бир министр келгенде өзүн мындай башкача сезет депчи. Сизде да ошол мындай өзүңүздү гений сезген же мындай кыйын сезген амбиция болду беле? Мен эми мүмкүн ошол жаңылыштыктарыңызды азыр мен өзүмдү гений деп эсептебейм. Гений деген бул эми артында айтып тургандай бул миллиондо бир чукчу киши деген сөз. Мен болгон өзүм тармагымда жаңылыктарды алып келгенге практикалык жана теориялык жактан бир аз маалыматы бар. Жана ошол экени Кыргызстандын жана эл аралык шарттардын негизинде ишке ашырууга эркин жеткен адам катары эсептейм. катачылыктарыңыз болду? Катачылыктар сөзсүз болот да, болбой койбойт. Кайсынан ката кетирдим деп ойлойсуз бүгүн? Мен ишенчек болчумун. Эң негизгиси эч кимдин жүрөгүн оорутпаганга аракет жасадым. Аппаратта эч ким менен конфликт кылбаганга аракет кылдым. Бул иштин баары айланып келип кайра өзүңө тийиши мүмкүн экен. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы билим берүүнүн эң чоң көйгөйү азыр эмне деп ойлойсуз? Мисалы, акчабы, кадр маселесиби, же мындай түшүнүктүн, системаны билбегендиктен, же мындай тырмакчага айтайынчы, түркөйлүк дагы буга кедерги болуп атабы? Бул суроо жакшы суроо экен. Менин оюмча азыркы учурда өзгөчө Садыр Нуркожоевич келгенден баштап акча тууралуу реформа жүрбөй атат десек, бул жаңылыштык болуп калат. Анткени кандай гана чоң реформаны алып барып туура түшүндүрсөң, ал киши дайыма колдоп, силер акчасын ойлонбогула, ишке гана ашыргыла деген колдоо. Бул абдан чоң колдоо. Мен мурда да бир аз иштеп калдым бул тармакта. Анан ушул учурдагы бийликтин жакшы жери ушул болду. Акча жагын иш жасасаң колдоо бар да акча жагынан. Кадрлар реформаны ишке ашырчу кадрлар болгондон кийин сөз кадр жагынан таңсыздыктар жок эмес. Бирок эң негизги маселени өзөгүндө турган өзүңүз белгилегендей түшүнүк маселеси. Билим берүүдөгү эң чоң маселе элдин билим берүүгө болгон мамилесинин туура эместиги же жетишсиздиги деп ойлойм. Качан элдин мамилеси билим берүүгө өзгөрөт, ошондо билим берүүнүн жана мугалимдин статусу жогорулайт, ошого талап өзгөрөт, а талап коомдон өзгөрүп, талап башкача болбоюнча бул тармак оңдолбойт. Андыктан биздин да коомчулуктун маданий деңгээли, билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээли канчалык бийик болуп билим берүүгө мамиле өзгөрсө, менин оюмча кийинки реформалар жасоо бул техникалык гана маселелер, буларды оңой жасаганга болот. Реформа демекчи, өткөндө бир министр менен сүйлөшүп отурсам айтат, министр болуу ушунчалык түйшүк, жоопкерчилик экенин мурда билбептирмин. Министр болгонго караганда мындай блогер болуу жеңилирээк депчи. Эгерде сизге кайрадан бир ошондой мүмкүнчүлүк берилсе, бул кызматты аркалайт белеңиз же азыр баш тартат белеңиз? Аны убакыт көрсөтөт. Мен азыр министр болоюн же антейин деген оюм деле жок. Бирок баарысын убакыт таразалап убакыт көрсөтөт. Блогердин жумушу оорбу же министрдин жумушу оорбу, эми ар ким иштеп көргөндөн сезбес. Сөзсүз министр деген мындайча айтканда 135 миңге жакын киши иштечү. Ал учурда 2 миллионго жакын адам калктыкты элейсиң, окуучуларды, студенттерди, балдарды. Бул өлкөнүн жарымына барабар. Өлкөнүн бюджетинин 20%дан жогору бюджетин айландырасың. Бул чоң жоопкерчилик да. Блогер болгондо сен өзүң жазган оюңа жооп бересиң, айткан оюңа жооп бересиң. Ал жерде болсо өлкөнүн жарымын тагдыры менен сен ойноп атасың да. Демек министрликтин сөзсүз өзүнүн түйшүгү бар. Азыр мындай Кыргызстандын билим берүү дүйнөсү, билим берүү системасы дүйнөлүк өзгөрүүлөргө бүгүн биз даярбызбы же ага мындай бышып жетиле элекпизби?
Мен жана жогоруда да белгиледик бул суроонун жообун. Менин оюмча ошо коом ошого даяр болгондо өзгөрүүгө даяр болот экенбиз. А бирок коом даярдаш керек эле. Коом даяр болсун деп күтүп жүрө берсеңиз, анда эч качан реформа кылбашыңыз керек. Аны ким даярдаш керек? Аны коом мындай да, бул эгер билим берүүдө реформа боло турган болсо, бул билим берүү тармагы эле кылбайт да муну. Муну жалпы өкмөттүн түзүмдөрү, муну көз карандысыз уюмдар, жеке активисттер, сизге окшогон журналисттер, ар бирибиз муну жоопкерчилик катары сезип, колдоп, сүрөгөндө гана бул тармактарда реформа жүрөт. Өзгөчө мындай көзгө көрүнбөгөн, бирок түйшүктүү болгон билим берүү, маданият деген тармактарчы. Берки тармактарда мисалы айыл чарбада жазында эккениңди күзүндө аласың, анын жыйынтыгын көрүп эсептесең болот. Мисалы тууралуу энергетика ушундай маселе, жол транспорт ушундай маселе. А бирок билим берүүнүн учу жок болуп атпайбы? Бүгүн берген билимиңиз балким 30 жылдан кийин, балким 50 жылдан кийин эффект берет. Демек бул тармактарга коомдук жалпы бир подход керек болот. Биз ушул жааттагы суроолорду дагы улантабыз. Мен азыр мындай сиз негиздеген ушул Авенир мектеби жөнүндө суроого көңүлүңүздү бөлгүм келип атат да. Негизи бул мектепти ачуу идеясы качан сизге таандык болуп эсептелеби? Же бул ички мындай миссияңызбы? Же бул жөн эле баягы инвестиция салып сизге көбүрөөк каражат төлөп бере тургандардын долбоору болуп калдыбы? Эми экөөнү тең айтса болот. Биринчиден мени мурун таанып жок дегенде 5-6 жылдан ашты. Ошо же бир мектеп ачсам, же бир университет ачсам деп кыялдангам. Айрыкча университет ачуу менен мындай бир кыялымдын бир эң чоң маани бир бөлүгү эле. Анан ошонун багыт алыш үчүн бул мектептен, билим берүү борборунан башташ керек экен. Анан ошентип ошол мектепти ачып калдык. Бул жердеги эң негизги маселе жогоруда белгиледик бар. Мен барсам каяка барам, өзүм билим берүү тармагыма барам. Анан ошентип аз да болсо бир жагынан кол кабыш кылайын, бир жагынан өзүмдүн жашоо турмушумду улантышым керек. Бир жагынан ушуга төп келип калган кичине инвесторлор чыгып калды. Алардын дагы койгон максаттары бар. Бир жагынан билим берүүгө салым кошкол десе, экинчи жагынан алар дагы өздөрүнүн капиталын баягы колдонуп туура пайдалангылары келет дегендей. Ошол негизде ойлор, пикирлер төп келип калды. Анан ушул проект долбоор башталып калды. Мисалы, сиз өзүңүздүн мындай каалоом болчу деп атпайсызбы? Жогорку окуу жай ачсам деп, бирок ушул мектептен баштадым депчи. Сиз каалаган билим берүүнүн мындай жүзү же лицосу кандай болуш керек? Мен ойлогон идеалдуу мектеп, биринчиден мектеп коопсуз болуш керек. Коопсуз чөйрөнү түзүш керек балдарга. Демек бул мектепте аны ошого аракет кылып атабыз эми. Андан сырткары ошол жердеги балдар мындайча айтканда заманбап келечектин талап болгон билимин алып алыш керек. Жөндөмдөр азыркы биз жашап жаткан доорго карап эмес, алар жашай турган доорго жараша даярдалган балдар болуш керек. Мындайча айтканда футуристикалык көз караштарда прогноздор керек болот. Ошону менен бирге бул балдар жүрөгү менен акыл эси бирдей нерсени калыптанган, тарбиясы менен билими эри шаркак жүргөн, мындайча айтканда адамдардын купулуна толгон, өздөрүнүн потенциалын, жөндөмдөрүн ачып түшүнө ала турган борборлорго айланыш керек. Кыскача сөз менен айтканда мектептер өнүгүүнүн борбору болуш керек деп эсептейм. Азыр өзүңүз билесиз, мисалы Санарип доорунда мугалимдин ролу өзгөчө өзгөрүп жатат. Анан бүгүн мисалы мугалим биз бир маалымат бере турган, бизге окута турган гана булак эмес, ал жол көрсөтүүчү дагы болуп эсептелет да. Сиздин оюңуз боюнча ушул бүгүнкү кыргыз мугалимдери жаңы ролго даярбы? Жакшы сурадыңыз. Мугалимдерди жакшы бир эме окудум эле. Мугалимдердин мындай бир мугалим, катардагы мугалим сабакты айтып берет. Ал эми жакшы мугалим ошол сабакты чечмелеп түшүндүрүп берет. Ал эми жөндөмдүү мугалим ошол сабакты жасап көрсөтүп берет. Ал эми идеалдуу мугалим бул болсо өнүгүүгө, шыктанууга, билим алууга өзү мотивация булагы, илхам булагы болуп берет депчи. Ошондуктан мугалимге да өзгөрөт да. Мугалим ооба ыйык маанилүү кесип, бирок ал мугалимдикти кандай аркалайсың, ал чоң жоопкерчилик. Андыктан биз жөн эле сабакты айтып берип чыгып кеткен мугалимбизби? Же ошол сабакты чечмелеп түшүндүрүп балдарга жеткирген мугалимбизби? Же ошол сабакты көрсөтүп, мындайча айтканда кантип ишке ашырса болот, кантип колдонсо болот, жашоодо кандай керектүү болот дегенге чейин жеткирген мугалимбизби?
же сени көргөндө окуучулар мен мына ушундай мугалим болсом же ушуну үйрөнсөм мен моундай келечегим жаркын болот экен дегенге көзү жеткенчелик мугалим боло алсаң. Мен өзүм бала кезде Каскем Мамбеталиев мектеп ат ташы айылында окудум. Ал убакта Ленин номер 1 орто мектеп. Анан ошол жерде бир уникалдуу бир 2-3 мугалим бар эле да. Ал мугалимдерди директор көрсө, директор өзү мындай катарга келип калчу да. Мисалы Биримкулов Акмат деген агай бар эле. География сабагын өтүп атканда өзүнүн география кабинетине балдар көчмө барып ошол жерден окучубуз. Киргенде отурганыбыз, галстуктарыбызды байлаганыбыз, тырмагыбыз, чачыбыз баары ордунда болуш керек. Ар бир баланын чөнтөгүндө бети арчысы болуш керек. Аны текшерет. Ушунчалык тазалыктан баштап, ошол сабакты өтүп аткандагы жөндөмүнө чейин, ошо тоо кыркаларын түшүндүрүп атканда кагаздан жасаган макеттерин көрүп оозуң ачылчу да. Же болбосо Барктабасов Осмон деген агай бар эле, математика агайыбыз. Бул агайдын өзүнүн ошол учурда ойлоп тапкан тесттери Советтер Союзунун учурунда эле бизге тесттерди тараткандай өзүнүн методдору бар болчу да башкача. Анан ошондо бизге тараткан атайын карточкалар менен өткөн сабактары колдонмо, эч кандай компьютер жок, ал учурда принтер жок, эч нерсе жок эле, өзүнүн колу менен чыгарылган усулдук методикалык мындай шаймандар бар болчу да. Бул Москвага чейин атага жеткен мугалим. Ошол эле Кочкорбаев Туюкбай деген физрук агай бар эле, мындайча айтканда бир мектепти 1,5 окуучуну бир свисток менен, бир ышкырык менен тизип коет эле. Ушундай сабак өтүшчү. Мына ошол мугалимдерди көрүп туруп айтасың, мына булар жашоосу мугалим болгон, мына балдарга илхам берген. Мына ошого окшогон мугалимдер балким биздин мугалим болуп калышыбызга түрткү болду да. Бирок ошолго бүгүн биздин мугалимдерди даярдаш керек экенбиз да, Биз кандай реформа кылалы деп эле биринчи мугалимди даярдашыбыз керек. Эң негизгиси мына азыр 12 жылдык билим берүүнүн астында турабыз. Жогоруда өзүңүз суроо бердиңиз. Бул 12 жылдык ким ишке ашырат? Муну мугалимдер ишке ашырат. Бүгүн биз 12 жылдык жарыялап жакшы баштап алдык. Кудай буюрса жакшы жыйынтыкка жетели. Бирок мугалимди даярдоо жагы дагы эле жөнгө коюла элек да. Окуу программасы жөнүндө сурагым келет да. Азыр негизи эмелер сабактар аябай көп болуп, анан мектептен чарчап келген учурлар болот да. Мисалы менин кызым деле абдан көп сабак окудук деп чарчап келет. Анан үйгө келгенде дагы тапшырмаларды аткарышат. Мисалы жеке мектептерде көбүрөөк ушул нерсени байкап жүрөм да. Анан сиздин оюңуз боюнча бүгүн кыскарта турган предметтер барбы? Бар болсо алар кайсылар? Негизи ушул окуу предметтери реформалоого муктажбы? Окуу предметтерин реформалоого муктаж. Ошондуктан 12 жылдык билим берүү десе ойлобогула 12 жыл бүтүрүп койсок эле жакшы болот экен, чет элге тапшырганга оңой болот экен дегенде жалпы бизде ушул эле жок, жалпы түшүнүк пайда болот да. Бул андай эмес да. 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдөгү менин эң негизги максатым ушул тармакты кардиналдуу реформа жасоо болчу. Анын ичинде ушул сабактарды өзгөртүү жана сабактарда колдонулган китептерди өзгөртүү үчүн сиз министр катары ал жерде отурсаңыз түшүнөсүз. Бирден жазап эч качан үлгүрбөйсүз. Мисалы, колдонуудан алып салыш керек болгон көптөгөн китептер бар. Туура эмес жазылган, максаттуу эмес жазылган, маалыматтары же актуалдуу эмес, же болбосо баланын мындайча айтканда көңүлдөрүн калыптандыра албай аткан методикалык колдонмолор бар да. Ушуларды бирден алыш үчүн сиз аны соттошуу процесси менен гана ала аласыз. Анткени ал автордук укуктун ээси да. 12 жылдык өтүүнүн арты менен биз ушул маселелерди, көп маселени мындай кардиналдуу чечебиз деген ниет менен башталган болчу да. Ошол эле учурда сиз белгилеп жаткан сабактардын жүктөмдөрүн да кайра өзгөртүү боюнча. Мына бүгүнкү күнү Кыргызстанда бир предметтен бир эле саатын кыскарта алып турган болсоңуз, бул миллиарддаган сом болот. Жана ал ошол тармактагы миңдеген мугалимдерге таасир этет. Демек көрүп атасыз, бул реформаны жөн эле бир жакты өзгөртүп салыш оңой эмес. Ошондуктан кардиналдуу бир реформанын ичине салып туруп, булардын баарын келечекке карай өзгөртөбүз деген ниет болгон. Цепочка болуп кетет экен да. Алмаз мырза, өмүр бою билим алуу концепциясы жөнүндө сурагым келет. Бул багытта мындай мамлекеттин негизги саясаты кандай болушу керек? Бул абдан актуалдуу тема болуп атат. Келечектин билим берүү системасындагы эң актуалдуу маселелердин бири бул талыкпаган өмүр бою алына турган билим деп. Кыргызстанда дагы дүйнөлүк рынок менен биз иштеп атабыз да. Дүйнөлүк рынокто карап көрө турган болсоңуз, бүгүнкү адамдар бир кесиптин ээси
20 жыл 25 жыл балким ал кесипте иштегенден кийин ал пенсияга кетиш керек болуп атат. Кеткенде жашы 45-50-ге келип атат. Азыркы күнү 45-50 жаш деген бул карыган жаш эмес, бүгүн бул орто жаштагы адам болуп эсептелет. Дагы келечекте потенциалдуу турда 15-20 жыл иштегенге кудурети, дарамети бар. Демек адамдар бир профессияны 40 жыл аркалаш керек деген түшүнүктөн кайтышыбыз керек. Балким адамдар жашоосунда бир эмес 2 же 3 профессияны өздөштүргүсү керек. Демек экинчи профессияга багыт алам деген адамдар болсо, анда бир университетти бүтүргөндөн кийин экинчи университетти балким 6 ай, балким 1 жыл окуп, базалык билимди бербестен ошол кесиптин негизги багытын берүү менен биз жаңы адистерди даярдоону колго алышыбыз керек. Демек, мамлекетте ушундай саясат жүрүп, экинчи диплом алуу маселелерин колго алышыбыз керек. Бул өмүр бою билим алуунун философиясын мисалы табияттан бир мисал менен белгилесек болот го деп эсептейм. Жана бүркүттөрдүн жашоосу жөнүндө жакшы мисалды айтышат. Бүркүттөр 45 жаштарга келип калган учурда баягы көкүрөктөрү, төштөрү, жүндөрү агарып, түктөрү ошол учурда жетилген учур болуп, анан экинчи жашоого даярданат депчи. Ошол учурда тырмактар, жаңы тырмактар өсүп, жаңы тумшук өсүп баштайт. Бул процесс бирок абдан оор болот дейт. Эгер ошол бүркүт тумшугундагы эски тумшукту сындырып, колундагы тырмактарын сындырып, төшүндөгү жүндөрүн толук жулуп, ошол оор эмеге чыдаса дейт, анда бүркүттөр дагы 45 жыл жашайт дейт. Эгер антип жаңынан албай калган бүркүттөр болсо дейт, ал ошол 45 жылдан кийин өлөт дейт. Демек адам баласы дагы өзүнө ошол максат коюп өмүр бою жаңыланса, кайрадан экинчи бир профессияга умтулса, бул адамдардын дагы мындайча айтканда менин оюмча өмүрүнүн жакшырышына, озарышына бир себеп болот деп эсептейм. Негизи муну мамлекеттик саясат иштеш керекпи? Ошол мен жогоруда белгилебедим бизге жана андай 2 жолдан 3 жолдан окууга мүмкүнчүлүк түзгөн окуу жайлар негизделиш керек. Мамлекет ошого бүгүнкүдөн кам көрүш керек. Жасалма интеллект боюнча, жасалма интеллект бүгүн чындыгында жаштардын жаңы мындай мүмкүнчүлүктөрүн ачып атат, жаңы тил берип атат. Анан кандай дагы бир мүмкүнчүлүк түзүш керек, бул жаатта эмне жасаш керек деп эсептейсиз? Жасалма интеллект бүгүн жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Аны бир адам активдүү колдоно баштады. Кандай гана кесип болбосун бүгүн жасалма интеллект менен интеграция жасаш керек. Эгер интеграция болбосо, анда башкалар менен конкуренцияга биз жооп бере албай калабыз. Бүгүнкү күндө жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү ушунчалык кеңири болду. Соода саттыктан баштап кандайдыр бир илимий иш-чараны жүргүзгөнгө чейин. Демек биз ар бир кесипте ушул жасалма интеллект менен айкалыштырып окутууну жана ошону жеткирүүнү жөнгө салышыбыз керек. Мамлекет дагы менин оюмча жасалма интеллект боюнча атайын борборлорду негиздеп, мунун илимий жагын, мунун практикалык жагын, муну жайылтуу жагы боюнча жана туура пайдалануу, мунун этикалык рамкасын тактоо боюнча активдүү иш жүргүзүш керек деп ойлойм. Июль айында Германияда Мюнхен шаарында ушул жасалма интеллект боюнча чоң илимий конференцияга катышып келдим. Мына ошол жерде илим посттордун баары тең бүгүнкү күнү жашоодо келечекте жасалма интеллект балким толугу менен адам ресурстарын алмаштырган учурлар жөнүндө сөз болуп жатат. Демек биз бул процесске даяр болуш үчүн, коомдук дүйнөлүк конкуренциядан артта калбаш үчүн мамлекет бул багытта өтө мындай активдүү саясат жүргүзүш керек деген ойдомун. Коңшулаш эле Өзбекстан мамлекетин карап көрсөңүз, бүгүн өздөрүнүн билим берүү министрлигинин ичинде инновациялык секторду негиздешти. Бул билим берүү министрлиги өзүнүн ичинде ошол жасалма интеллект жана ошолорду мындайча айтканда бала кезден калыптандыруу боюнча жана мектептерде билим берүүнү ошо интеграциялоо боюнча окумуштуу мындай жаңылыктар бар экен. Өткөн жумада Ташкентке барып келдим. Анан биз мындай ушуларды жазаласак, анда кошуна өлкөлөрдөн да айырмаланып калабыз деген ойлойм. Демек биз бул жаатта азыр артта экенбиз да азырынча, Эми бир аз аракет керек деп ойлойм. Кыргыз билим берүү системасы ошо сиз айтмакчы эмнеден улам мындай дүйнөлүк рейтингдерде артта калып жатат деп ойлойсуз? Дүйнөлүк рейтингде артта калып жатканда биз PISA-нын көрсөткүчтөрү боюнча артта калуулар бар болчу, бирок PISA-га биздин Кыргызстан бул жылга мунун жыйынтыгы чыккандан баштап аны талкууласак туура болот го, бирок көрсөткүчтөр боюнча жогорку окуу жайларда тескерисинче мына жакшы результат берген кырдаалдар кездешет. Алардын эң негизгиси 2025 жылы мына биздин Исхак Разаков атындагы политехникалык университетибиз, Ош мамлекеттик университети, ошол эле учурда Кыргыз улуттук университети,
Кыргыз медициналык академиясы сыяктуу университеттер мына билесиздер алгачкы QS деген дүйнөлүк рейтинг жарыялаган эң негизги 2 булак бар. Ошонун бирөөсүндө алгачкы 1000дикке киришти. Бул дагы жана ирилештирүү, жана университеттерде 4.0 реформасын жүргүзүү, университеттерди илим, инновацияны интеграциялоо процесстерин жыйынтыгы деп эсептейм. Азыр сиздин оюңуз боюнча мындай кайсы көндүм мектеп программасына мындай жетишсиз деп ойлойсуз да? Мектеп программасына жетишсиз, мисалы критикалык ой жүгүртүү, баарлашуу, же жана сиз жогоруда учкай айтып өттүңүз, мотивация берүү маселесичи. Балким ушуну жанагы ушул Авенир мектебинин алкагында ишке ашырып туруп, анан Кыргызстанда башка мектептерге жайылтсам деген балким кыялыңыз бар чыгар. Эми көндүмдөр келечектин талаптарына жараша өзгөрүп туруучу процесс. Азыркы учурда дүйнөдө келечектин көндүмдөрүнө сиз белгилегендей критикалык ой жүгүртүү, аналитикалык көз караш, сынчыл ой жүгүртүү же проблеманы чечүү, ушуга окшогон бир катар жакшы көндүм талаптары пайда болуп жатат. Ошолорду ишке ашырууда мектептерге бизде мындай кошумча усулдук жардамдар жагынан биз таңсыздыктар бар. Ошол эле мугалимдерибиз университеттен билим алып кетишсе, аларды жылына же белгилүү бир убакыттар менен алардын квалификацияларын көтөрүп туруу, болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштыруу жагында эми жетишсиздиктер жок эмес. Ошол өзгөрүүлөргө жараша биз жаңы нерселерди колдонуш үчүн бизде өнүгүүгө багыт жасаган мындай өзүнчө каржы булагы да жок. Билим берүү тармагында билим берүүдө акча көп бөлүнөт деп баардык эле саясатчылар деле айта беришет, бирок ал бөлүнгөн акча чындап келгенде 99% бул айлыкка кетет. Анан кошумча өнүгүүгө, изденүүгө, ошол методикалык байытууларга акча бөлүнбөсө, анда ошол сиз айткан көндүмдөрдү окуучуларга жеткирүү кыйын болот. Мисалы, эгер сиз айткандай бюджет маселесинде мындай көп болсо, чексиз болсо, сиз айтмакчы, Кыргызстандагы мектептерди кантип өзгөртмөксүз? Сизде ушунчалык чоң бюджетти берсе? Эми ал бюджет менен чечилбейт, жогоруда айткам. Менде биринчи бюджет болсо, жаңы кадрларды даярдоого аракет жасамакмын. Дүйнө жүзүндө жүргөн мыкты кыргызстандык жакшы жогорку окуу жайларда компаниялар иштеген менеджерлер бар, аларды жумушка тартмакпыз. Андан сырткары коомчулукту мобилизациялап билим берүүгө болгон, мындайча айтканда, мамилени өзгөртүүгө атайын иш-чаралар жүрүш керек. Ата-энелердин сабаттуулугун көтөрүш керек. Бул билим маселеси боюнча абдан опурталдуу маселе. Психологиялык жактан мына саламаттык сактоо министрлиги жакында эле белгилеп атат, өлкөдө коомчулукта психологиялык жактан жабыркаган адамдар, үй бүлөлөр көп деп. Демек көрүп атасыз, биз психологиялык жактан мектептерде атайын кошумча иш-чаралар жүрүш керек. Негизи ошо идеалдуу өнүгүүнүн борбору болгон мектептерди жана билим берүү системасын түзүш үчүн акча бир жагы болсо, бирок аны жасаш үчүн биринчиден ошо түшүнүк маселеси, кадр маселеси жана ушул маселелерди туура менеджерлик кылып мобилизациялоо маселеси турат. Аны ошонун баарын ишке ашырганда гана жыйынтык, толук жыйынтык берет деген ойдомун. Анда бүгүнкү министрге кандай кеңеш бермекчисиз? Менин бүгүнкү министрге берчү кеңешим жок. Эми ар бир адамдын өзүнүн башы бар, ою бар, мээси бар, эрки бар. Азыр бир эмес 2 министр бар. Кайсысын айтып атасыз, аны да билбейм. Түз билим мектептер боюнча башталгыч эже өзүнүн ишин улантып атат. Ийгилик каалайм дедим. Мисалы, азыр мектептерди, орто билим берүүнү өзүнчө, жогорку билим берүүнү өзүнчө 2 ведомство кылып бөлүү мындай бир топ ишти башкарууга жеңил болот деп эсептейсизби? Кандай карайсыз буга? Эми бул сөзсүз саясий чечим. Ооба, башкаруу үчүн бул өтө чоң тармак болчу. Андыктан 2ге бөлүп эффективдүү башкарууну киргизебиз деген идея негизги өзөк болуш керек. 2 министрликти 2ге бөлүү. Бирок 12 жылдык билим берүүгө өтүү бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн тарыхындагы эң ири, эң масштабтуу, эң концептуалдуу реформа болот. Ошондуктан ушундай өзгөрүүнүн учурунда, мындайча айтканда, шаркырап агып аткан суунун ортосуна барганда биз атты алмашып атабыз да. Анткени бул реформа, 12 жылдык реформаны ишке ашыруунун 70% бул
мектептерге байланыштуу болсо, мунун 30%, мунун илимий жагына жана жогорку окуу жайларга байланыштуу болчу. Ошол эле орто кесипчилик окуу жайлар, жогорку окуу жайлар мугалимдерди даярдоо, алардын методикалык бирикмелерин түзүү, ошол эле учурда илимий диссертациялар жазылыш керек болчу. Бул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн күнгөй тескейин алган ондогон иштер жүрүш керек болчу, бирок эч бири жүрбөй жатат. Ошондуктан ушундай масштабдуу өзгөрүүнүн астында система тутумдун экиге бөлүнүп кетиши менин оюмча бир өзүнүн тобокелчиликтери бар деп эсептейм. Ушул сиздин реформа жүргүзүү саясатыңызда өзгөчө сын пикирлер айтылгандар да убагында болгон эле. Мисалы, Улуттук илимдер академиясын жабуу аракети күн көрүп жатат деп академик Ибраимов мырза убагында жазганы бар. Чыны менен эле ошондой ойду бергиңиз келгенби? Жок, Улуттук илимдер академиясы иштеш керек, өзүнүн функциясы бар, бирок ал канчалык эффективдүү иштеп жатат аны билбейм. Ошол 2018 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында билим жана маданият жана спорт бөлүм жетекчиси катары алардын жылдык жыйынтыктоочу коллегиясына барып катышып, ошо отчетторун уккам. Ошол учурда мага берилген сөз учурунда мен да өзүмдүн ой пикиримди айтып, анан бир чоң резонанс болуп кеткен. Аны сиздер жакшы билесиздер. Ошол резонанста мен академияда 2500дөн ашуун илимий кызматкер бар. Бирок ошончо кызматкер болуп туруп, эл аралык деңгээлде бир Scopus же Web of Science'дин деңгээлинде бир журнал чыгарганга да эметибиз жетпейт. Ойлоп табууларды мындай эле коелу. Ойлоп табуулар тарыхта 2 жолу болуптур. Бир кескелдириктин түрүнүн табылышы Советтер Союзунун учурунда, бирөө болсо билесиздер айга барган баягы машинанын бир деталин жазоодо ушундай активдүү катышкан да. Эми сөзсүз илимдер академиясынын жасаган өзүнүн иштери болгон, бирок ошолорду канткенде эффективдүү кылабыз, канткенде алар экономикага салым кошкон абалга келет, жөн эле дотациядагы мекеме болбой калат деп мен мунун үстүнөн көп иштедим. Ошол эле учурда эффективдүү болбой турган 8 институтту алардын тутумунан ажыратып, университеттерге кайтаруу боюнча жарлыкка сунуштарды киргиздим. Бул да колдоо таап, президентибиз ошондой чечим кабыл алган. Ал эми институттарды университеттер менен интеграциялоонун эң негизги максаты университеттерде айланып жаткан акча бар, студенттерден келип аткан акча бар, өнүгүүгө бюджет каралган. Ошондуктан алар илим менен кошо ушул тармакты өнүктүрүп кеткенге толук потенциалы бар деп. Экинчиден, университеттер илим менен алектенгенге. Бул азыркы жасалып аткан иш ошол сиздин идея болуп калган экен. Ошолор башталган болчу. Анан ушундай нерселер жасап баштасак, ошо тутумда 24 институттан 8 институт кетип баратканда Осмонакын Ибраимов сыяктуу инсандардан критикалар келди. Ошо макаласы эсимде, ошо мени батыштын проекттеринин акчасын алып Бейшналиев ошо Улуттук илимдер академиясын жабам деп атат деп. Анан мен ошо кыргыз коомчулугу эми өзү тараза. Биринчиден батышка Улуттук илимдер академиясынын менин оюмча эч бир кызыкчылыгы жок болуш керек. Аларга Улуттук илимдер академиясы эгер бир атомдук бомбаны ойлоп таап атышса, же кандайдыр бир биологиялык бир куралды иштеп чыгып атышса, же Кыргызстан дүйнөдө өнүгүп кетүүнүн долларды ашып бир нерсени ойлоп таап, экономикалык бир формуланы ойлоп таап, батышка угроза болуп, коркунуч болуп атып, анан академияны жабыш керек болуп атса, батыш бияка көңүл бурат эле да. Анан өзүбүз туруп бул жерде дүйнөлүк рейтингге бир илимий публикация алып чыга албай туруп, анан биякты батыш жаптырганга кызыктар деген өзү бул абсурд. Эми муну бир илимпоз айтпаш керек болчу. Мындай сындар боло берет экен. Биз ал учурда реформа жүрүп жаткандыктан мындай сөздөргө көп көңүл бурган жокпуз. Сиздин Кытай өлкөсүнө болгон сапарыңыз жөнүндө билгибиз келип атат. Мына ШОС алкагында жолугушуулар контекстинде билим берүү жана илимий кызматташтык боюнча мындай пикир алышуу болгон экен. Бул кандай орунду ээлеши мүмкүн эки өлкө ортосунда? Эмнени өзгөртсө болот? Бул Шанхай кызматташтык уюмунун 2025 жылдагы жыйналышы билесиздер, Тяньшань шаарында Кытайда болуп өттү бул жылы. Анан ал жерде Кытай жетекчилик кылды. Эмки жылы болсо ошол Шанхай кызматташтык уюмуна жетекчилик Кыргызстанга өттү, Бишкекте өтөт саммит. Ал Садыр Нуркожоевичтин жетекчилигинде болмокчу. Анан ошонун негизинде
Кытайдагы университеттерде абдан активдешүү башталыптыр. Илимий чөйрөдө эмки жылга ошо негизинен Шанхай кызматташтык уюмунун келечеги, ал ушул өлкөлөр менен саясат жүргүзүү маселелери. Ошонун алкагында мен дагы баягы конок лекцияларга чакырышты. Анан ошо университеттерине барып лекция окуп, ал жерде ошо Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бир эле саясат, бир эле коопсуздук эмес, ошол эле учурда билим берүү, илим, инновация тармагында да кызматташса болот деген маселелерди сүйлөшүп, анан ошолор бир лидерлик программасын иштеп чыгуу боюнча жана аспирантурасын жактаган жаңы бүтүрүүчүлөргө постдокторантуралык программаларды ачуу боюнча ошо мен менен концепциясын иштешели деп чакырышыптыр. Ошолорду жазуу иштерин баштадык. Аны менен бирге ошо Кытай-Кыргыз мамилелери жөнүндө дагы бир жол картасын иштеп чыгуу жөнүндө илимий бир иш жазайын деп атышат. Ага катышууга чакыруу алдым. Андан сырткары ошо Кыргызстанда жүрүп жаткан саясатты, Кыргызстанда жүрүп жаткан өнүгүүлөрдү, прогресстерди да алар кошуна катары, стратегиялык өнөктөш катары абдан карап турушат экен. Ошо мисалы Шанхай кызматташтык уюмунун ректору, ошол эле учурда Шанхай кызматташтык уюму боюнча Шандонг университет институтунун директору, бул бир канча жолу Си Цзиньпиндин, Кытайдын президентинин мындай илимий отчетторун жазган адамдар экен. Анан ошол кишилер Кыргызстандагы позитивдүү өнүгүүлөр, стратегиялык багыттар, ошол Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп жаткан саясатындагы чечкиндүүлүктөр жөнүндө ошо баса белгилешти. Анан ошол Кыргызстан жөнүндө барып алардын оозунан позитивдүү жакшы нерселерди уккан жакшы экен. Ошо анан алар менен дагы илимий алкакта иш алып баралы деп ошо келишимдерди улантып жатабыз. Сизге дагы бир топ мындай кыска суроолор даярдаганбыз, ошолорго жооп алсак. Мугалимди азыр Google алмаштыра алабы? Мугалимди Google алмаштырбайт, маалымат алганга жарайт, бирок мугалим ошо билимди кандай колдонуш керек, кандай көндүмгө айлантыш керек деген да функциялары бар, муну Google бере албайт. TikTok мисалы билимдин душманыбы же жаңы китеппи? Анткени бүгүнкү жаштар, бүгүнкү өспүрүмдөр бүт TikTokто отурат. Бул көз карашка байланыштуу. Бүгүн Илимпостор эсептеп атышат. Балага эң эффективдүү билим берүү мөөнөтү бул 8 секунд деп. Ошондуктан жанагы Instagram тиги болсо, социалдык тармактагы эң эффективдүү рекламалык роликтер 8-10 секундту ашпайт. Месседж деп коебуз, бериле турган теманын өзөгүн берүү азыркы балдарда өтө ыкчам болуп калды. Сиз балдарга отуруп азыр мурункудай кылып 90 минуттан паралар менен бир нерсе түшүндүргөндөн ордуна кыска нуска жана аны туура мындай эффекттер менен берсеңиз, ал билимди оңой алат. Демек, TikTok'то сиздин мамилеңизге жараша аны туура багытта колдонсоңуз, ал туура жака бурулат, туура эмес багытта колдонсоңуз, туура эмес жака бурулат. Туура багытта биз технологиянын, инновациянын жаңылыктарын билим берүүгө эгер туура интеграция жасасак, анда алардан абдан мыкты жыйынтыктарды алууга болот. Ушунун бир алтын ортолугун мектептерге киргизсе болобу? Сөзсүз болот. Неге болбосун? Технологияны туура талдап, ичине мазмун. Бизде эң чоң маселе ошо мазмунду даярдоо болуп атат да. Кыргызстандын өзүбүздүн мультфильмдерибиз жок, өзүбүздүн контенттерибиз жок. Мына бүгүн биздин кичинекей балдардын баары орус тилинде сүйлөп чыгып атат. Өзүбүздүн балдарыбыз үйдө кыргызча сүйлөйбүз, бирок баары үйдө орусча сүйлөйт. Балдарыбыз орусча тил чыгып атат. Неге? Анткени көрүп аткан видеосу, роликтери, соц тармакта баары тең орус тилинде. Кыргыз тилинде биз камсыз кыла албагандыктан алар менен конкуренция кыла албай жатабыз. Демек, менин оюмча, биз бул багытта материалдарды мазмунду байытышыбыз керек. Мисалы макуланда сиз ата катары, мугалим катары эмес, бүгүнкү мектептерде эмнени өзгөрткүңүз келет? Сиз балаңыздын билимге болгон мамилесин, жүрүн турумун карап туруп. Мен сизге жогоруда белгиледим, мен реформаны үзүп тиянан биянан жасаганды көп жакшы көрбөйм. Мен кардиналдуу өзгөрүшүн каалайт элем. Мындайча айтканда, ошол менин балам качан 10-15 жылдан кийин мектебин бүтүрүп, эмгек рыногуна чыкканда, балама ошол учу 15 жылдан кийин кандай билим, кандай көндүм керек болсо, мектептер ошону беришин каалайт элем. Кыргыз билим берүү системасында кайсы мындай көндүмдүү, көнүмүш болуп калган адатты ташташ керек? Кыргыз билим берүү системасы эмес, бул дүйнөдө эле негизи билим берүү тармагы консервативдик тармак болуп эсептелет.
мындайча айтканда өзгөрүүнү көп каалабаган тармак. Абдан мындай бир нерсени жаттап алсак, билесиз да, мен министр кезде деле депутаттардан бир топтору сурачу эмесмин. Мына советтик система бар да, биз дүйнө жүзүндө билим берүүдө эң алдыда болчубуз. Эмнеге ошону кайра кайтарып келбейсиз деп мага канча жолу суроо сурашпадыбы? Мына көрүп атасың, мен чындап түшүндүрүүгө аракет жасадым. Бүгүн Советтер Союзу деген өлкө жок. Бүгүн эркин, өз алдынча Кыргыз Республикасы бар. Ал Кыргыз Республикасынын өзүнүн чындыктары бар, өзүнүн фактылары бар, өзүнүн кызыкчылыктары бар, өзүнүн орду бар, жана өзүнүн образы бар. Ошого жараша биз билим беришибиз керек деген мааниде көрүп атасызбы. Демек, мындайча айтканда өзгөрүү оңой эмес. Келечектин мугалими кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мисалы, энциклопедиядай билим бериш керекпи же болгону мотивация? Жок, экөө тең менин оюмча туура эмес. Энциклопедиялык маалымат алуу үчүн бүгүн ар бир окуучуда мындайча айтканда интернетке кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Интернетте мугалимге караганда миллиондогон эсе маалыматты көп жана такала аласыз. Ал эми мугалим болсо ошол билимди кандай туура пайдаланыш керек, жана билимди ошол билим маалыматтарды кай жерден алыш керек, аны жашоодо кандай колдонуш керек, ал кандай эффект берет, ушуну көрсөткөн, мындайча айтканда контент деливер, жаңыча бир мазмунду жеткирүүчү функцияны өздөштүрүш керек. Сын пикирлерди кантип кабыл аласыз? Жүрөккө жакын аласызбы же мындай логика менен эле карайсызбы? Эми сын пикирди мен чынын айтсам өзүм мындай оор эле кабыл алам. Бирок жашоодо өйдө болот экен, төмөн болот экен, анан сен да бышат экенсиң. Мен кичине быша баштадым го. Кайсы китеп сиздин жашооңузду өзгөрткөн? Эми бир китеп толук менин жашоомду өзгөрттү деп айта албайм. Бул китептер жөнүндө Дескартестин сонун бир сөзү бар да. Жакшы китептерди окуган бул өткөн учурдагы мыкты адамдар менен маектешүүгө барабар депчи. Ар бир доордун өзүнө жараша Чеховдун башка китебин окуйсуңбу, Достоевскийди окуйсуңбу, же Кыргызстандан Айтматовду окуйсуңбу, ар биринин өзүнүн дооруна, өзүнүн учуруна, мезгилине жараша айтайын деген укмуш сонун месседждери бар. Анан демек ошолордун ар биринен үзүп алып жүрүп отуруп, анан биздин характерибиз пайда болду да. Андыктан толугу менен бул китеп менин жашоомду мындай өзгөрттү деп айта албайм. Бүгүн Бейшеналиев өзүнө батпай жүрөт деген пикирлер бар. Бул батпай деген бул өзүнүн чегинен көбүрөөк кызмат же мүмкүнчүлүк бериш керек деп. Ал эл кандай болот, ал элдин эрки. Жакшы пикирлер болсо сыйлайм, жаман пикирлер болсо өзүмдүн кемчилигим жойгонго аракет кылайын. Анан эл жакшы сөз айтып атса, элдин оозунда бардыр. Сиз өзүңүздүн ысым, Бейшеналиев деген ысым элдин эсинде эмнеси менен калса деп эсептейсиз, каалайсыз? Элдин эсинде жакшы бир окумуштуу болуп калса, ошо кыргыз элине ак ниеттен кызмат кылган адам деп калса, ошол мен үчүн чоң сыймык болмок. Бүгүнкү күндө дейт, мугалим болуп иштегиңиз келеби? Өзүңүз сабак берип, мектепте? Мен өзүм сабак берем. Мектепте колледжинде тарых сабагынан берем. Андан сырткары дүйнөлүк окуу жайларда политологиядан, эл аралык мамилелерден менин экинчи багытым билесиздер ошол тармакта. Ал боюнча дүйнөлүк вуздарга чыгып лекция окуп атам. Өткөн айда эле барып Кытайда окуп келдим. Эми мына декабрда Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтондо 2 университетте сериялык лекцияларым болот. Ошого даярданып атам. Илимий изилдөө иштериңизди улантып атасызбы? Изилдөө иштерим сөзсүз жүрүп атат. Мен илимий изилдөө иштерим азыр жыйынтыктап бүтүп калган 1916 жылдагы Орто Азиядагы улуттук көтөрүлүштөр жана үркүн маселесине багытталган чоң көлөмдүү архивдик китебим даярдалып бүтүп калды. Ошол сыяктуу өзүмдүн илимий иштерим, макалаларым, мына жакында эле жасалма интеллект боюнча Германияда Scopus деген дүйнөдө мындай индекси жогору болгон бир журналга макалам кабыл алынды. Ошол учурда оондо Бириккен Улуттар уюмдарында билесиздер, министр болуп турганда дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо, ал билим берүүдө планетанын ден соолугу деген инициатива көтөрдүм эле. Ошонун натыйжасында илимий макалаларында улантып атам. Жакында ошо Роттердамда боло турган бир университетте конференция үчүн ошо билим берүү тармагындагы ошо ден соолук маселеси боюнча ошо изилдөөлөр жазып атам. Бул мындай сизге бир чети министрликтен кеткениңиз дагы мындай убакытыңызды жеке илимий иштерге арнаганга мүмкүн болгон экен да. Ооба, сөзсүз. Көп курстарды да алдым. Жатканда эми 3 жылдан ашык жаттым.
бош эле үйдөчү. Анан эмне кылдым, көбүнчө китеп окуганга мүмкүнчүлүк болду. Отуруп алып улам түрдүү китептерди окуп, анан тынбай жана Foreign Affairs деген Германия, кечирим сурайм, Америка Кошмо Штаттарынан чыккан журнал бар, ага жазылгам. Ал ай сайын келет, аны окуйм. Жума сайын болсо Brookings, Carnegie, Atlantic Council сыяктуу дүйнөлүк мээ борборлорунун отчетторун окуп турам. Ошо менен күнүмдүк баягы кругозор. Стресске түшкөн жок экенсиз да, Эми стресске түшкөн жокмун. Убакыт болгон жок ага. Анткени биринчи учур оор болду деп ойлойм, бирок баары бир үмүт, адам үмүт менен жашайт экен да. Экинчиден мен эмне деп коет, баардык маселелер өз ордуна келерине да толук ишенген үчүн, мындайча айтканда, муну бир сыноо катары гана кабыл алдым. Четте көп жыл иштеп, окуп жүрдүңүз, анан кайрадан ушул сыноолордон кийин кетип калгыңыз келген учур болгон жокпу биротоло? Эми сунуштар болду, бир канча чакыруу алдым. Балким азыр деле ойлонуп жатам, азыр жакшы бир жума мурун дагы бир сунуш алдым. Ушундай бир жогорку окуу жайга. Анан алдында ойлонуп атам. Эми ал адам болгондон кийин ойлоносуз да, жакшы мүмкүнчүлүк болуп калса андан пайдаланам. Бул Авенир мектебинин келечекте окуу жайын ачуу идеясы бар, дагы эле күчүндө, Авенир ачылды, мындан кийин муну өнүктүрүү жоопкерчилиги турат. Бул мектеп да эми азыр. Мектеп, бул колледж. Мектеп өзүнчө. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Азыр бир топ долбоорлордун үстүндө ийгиликтүү иштеп жаткан экенсиз. Алардын баардыгы мындай жемишин келечекте берсин деген ишеничтемин. Рахмат сиздерге көңүл бурганыңыздар үчүн.